Кочкордогу Постто жаралган узун унаа тыгыны урушкан жүргүнчүлөр. Кочкор районундагы Сарычат санитардык карантиндик постунда узун унаа тыгыны пайда болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Кочкор районуна бара жаткан унаалардын көптүгүнөн Сарычат санитардык карантиндик постунда кезек күткөн унаалардын саны көбөйдү. Айрым жүргүнчүлөр нөмөчүлөр менен урушуп, аларды посттон өткөрүүнү талап кылууда. Ага карабай ар бир унаа дезинфекцияланып, унаадагы адамдардын коронавируска тест алынып жатат. Бүгүнкү күндө Кочкор районунда эпидемиологиялык абал туруктуу. Айылдарда уюштурулган санитардык карантиндик посттор алынган, бирок райондун борбордук көчөлөрүндөгү посттор өз ишин улантып жатат. Кочкор районундагы коронавирустун жалпы учуру катталды. Булак турмуш кежи. Борбордук Аянттагы акцияга 3 адам чыкты. Бүгүн 16 майда Бишкектеги борбордук ала тоо аянтында жарандардын укугу боюнча тынчтык митинги өтөт деген маалымат социалдык түйүндөрдө тараган. Акциянын башталышында Ак үйдүн алдында 3 адам чогулду. Катышуучулардын бири Арстанбек Төлөбаев Экспресс агенттигине өзүнүн пикирин айтуу үчүн акцияга чыкканын айтты. Биз өзгөчө абал режиминде жашадык, азыр өзгөчө кырдаал режими. Адамдарга гуманитардык жардам жеткен жок, элдин акчасы жок. Бир болсо бет кап тагынбаган адамдарга айып салынат деп айтып жатат, деди Төлөбаев. Ал уюштуруучулар ким экенин билбейт, бирок бүгүнкү акцияга 150 адам чогула турганын айтты. Ал эми Равшан Хасанова митинг тууралуу уулунан уккан. Уулуна WhatsApp аркылуу чакыруу барып, ал аянтка апасы экөө чыккан. Адамдар камалып калганын айткан. Хасанова көп балалуу үй бүлөлөр ачка калды. Өкмөт эч кандай жардам көрсөткөн жок. Азыр өзгөчө абал режими бүттү, бирок кайра баарын чектеп коюшту. Адамдар жумушка чыга албай жатат. Мен пенсионермин. Жумушка чыкпайм, бирок карыз менен отурган жарандарга боорум ооруйт деген пикирин айтты. Аларга милиция кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кийинчерээк Төлөбаев кийинки тынчтык митинги 23 майда саат 10:00 баштала турганын айтып, чогулгандар тарап кетишти. Булак баракелди. Жети Өгүздөгү комбинаттын жанында улагы менен жүргөн тоотеке. Жети Өгүз районундагы кен комбинатынын жанынан улагын ээрчитип бара жаткан тоо эчкини видеого тартышкан. Жергиликтүү тургундар кен комбинаттын жанынан буга чейин кийиктердин оттоп жүргөнүн көп жолу көрүшкөн. Жашоочулар тоо эчкинин улагы жаңы туулганын, анын комбинаттын жанында жүргөнү жакшы жишан экенин айтышты. Аталган аймакта аңчылык кылууга тыюу салынган. Булак турмуш кежи. Россия курулушта коронавирус жуктурган кыргызстандыктардын саны 46га көбөйдү. Песков облусунун Новосокольник айылында инфекциялык палатаны куруп жаткан Кыргызстандын жарандарынын арасынан коронавирус жуктургандардын саны 46 адамга көбөйдү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин комитетинин төрайымы Марина Горошенко билдирди. Жумушчулар арасында вирустук инфекциянын очогу чыккандыгы 24 апрелде жарыяланган. Жергиликтүү бийликтин маалыматында тийиштүү диагноз менен 16 адам ооруканага жаткырылган. Вирустун жайылышынын тез арада алдын алуу үчүн оору жуктурган жергиликтүү жашоочулар менен бирге жатаканага жайгаштырылган. Май айынын башында Песков бийлиги коронавируска кабылгандардын санын 39 адам деген. Вирус аныкталбаган жумушчулар балдар лагерине обсервацияга алынган. Ооруга кабылгандардын дээрлик бардыгы вирустун жеңил түрүнөн өтүп жатат. Булак элдик медиа. Борбордук Аянттагы акцияга 3 адам чыкты. Бүгүн 16 майда Бишкектеги борбордук ала тоо аянтында жарандардын укугу боюнча тынчтык митинги өтөт деген маалымат социалдык түйүндөрдө тараган. Акциянын башталышында Ак үйдүн алдында 3 адам чогулду. Катышуучулардын бири Арстанбек Төлөбаев Экспресс агенттигине өзүнүн пикирин айтуу үчүн акцияга чыкканын айтты. Биз өзгөчө абал режиминде жашадык, азыр өзгөчө кырдаал режими. Адамдарга гуманитардык жардам жеткен жок, элдин акчасы жок. Бир болсо бет кап тагынбаган адамдарга айып салынат деп айтып жатат, деди Төлөбаев. Ал уюштуруучулар ким экенин билбейт, бирок бүгүнкү акцияга 150 адам чогула турганын айтты. Ал эми Равшан Хасанова митинг тууралуу уулунан уккан. Уулуна WhatsApp аркылуу чакыруу барып, ал аянтка апасы экөө чыккан. Адамдар камалып калганын айткан. Хасанова көп балалуу үй бүлөлөр ачка калды. Өкмөт эч кандай жардам көрсөткөн жок. Азыр өзгөчө абал режими бүттү, бирок кайра баарын чектеп коюшту. Адамдар жумушка чыга албай жатат. Мен пенсионермин. Жумушка чыкпайм, бирок карыз менен отурган жарандарга боорум ооруйт деген пикирин айтты. Аларга милиция кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кийинчерээк Төлөбаев кийинки тынчтык митинги 23 майда саат 10:00 баштала турганын айтып, чогулгандар тарап кетишти. Булак баракелди.